Саламатсыздар урматтуу партнерлор, сиздер менен Калзада Арыкова. Мен азыр сиздерге өзүбүздүн телефон аркылуу эле личный кабинетибизге кантип киришти көрсөтүп берейин. Ал үчүн биз Google Chrome'ду басып киребиз. Google Chrome'ду басып киргенден кийин үстүндөгү бул жердеги поисковикке издөө системасы деп коет, же болбосо ошол жака Фаберлик деп жазабыз. Латынча же орусча айырмасы жок деп туруп Фаберликти басабыз. Фаберликти баскандан кийин мындай Faberlic.com деген жер чыгат. Ошол Faberlic.com деген жерди басабыз дагы. Мындай карасаңыздар, татынакай болгон биздин жаңы продукциялар, же болбосо каталогдун сүрөтү, же болбосо подаркаларыбыздын сүрөттөрү чыгат. Кандай акциялар болсо ошолор да чыгып реклама болуп турат. Ошол жерден биз могу үстүдөгү оң жак бурчтагы кишинин башын басабыз. Ошо кишинин башын баскандан кийин бизден система регистрация болгондо келген СМСтеги регистрационный номер жана пароль бар, ошону сурайт. Ошону көңүл коюп теребиз. Көңүл коюп ошону тергенден кийин могу жердеги войти дегенди басып кирип личный кабинетибизге кирип кетебиз. Личный кабинетке киргенден кийин ар бир действие кылаардын астында мына кишинин башын басабыз. Кишинин башын басканыбыздан кийин бизге мындай списоктор чыгат. Бизге кандай действие керек болсо ошол действиелерди ушундан кийин жасай беребиз. Мына могу жерде, например, личный кабинет дейт, ваш консультант, мои заявки деген жер бар экен, регистрация, аркаңыздардан киши киргизсеңиздер, могу жерден канча зарплата түшкөнүн көрүп турсак болот. Бул жерде мои купоны и карты дейт. Могу жерден болсо заказдарды көрөбүз. Мына моя структура деген жерден кадимкидей структураны көрүп чыгабыз. Отчеты, личные данные, көрдүңүздөрбү? Бүт ушул жерлерден өзүбүзгө керектүү маалыматтын баарын тапсак болот. Мына мисалы үчүн личный кабинетти могу жерди басканда, дайыма ушул личный кабинетти басканда бизге мындай болгон личный кабинетибиздин состояниясы көрүнүп турат. И бизге кандай действие керек болгон болсо ошону тандап алып, басып, андан ары иштей беребиз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.